Султанбек Матиев 10 жылдан ашуун жеңил өнөр жай тармагында иштеп келет. Карамагында 50ге жакын тигүүчү кызматкер эмгектенет. Өндүрүлгөн продукциянын 90% Казакстан, Россия өлкөлөрүнө экспорттолсо, ал эми калган 10% ички рынокко багытталат. Айтымында Кыргызстанда тигүү тармагына болгон фискалдык саясат абдан ыңгайлуу. Ошондуктан кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кирүүдө тигүүчүлөрдүн кызыкчылыгын эске алышы керек дейт. Эң негизги артыкчылык бизде салык системасында аябай жөнөкөйлөтүлгөн. Бул өтө бир сонун кооз нерсе. Биз бул маселе боюнча Игорь Шувалов келгенде дагы ошол чоң конференция болгон. Ошондо да мен сунуш кылып айтканмын. Биздин фискальный политика деп коет. Биздин мамлекеттин ичиндеги фискальный политикабызга бажы биримдигинин тартиби кирбеш керек да, тийишпеш керек да. Биздин эң эле суранганыбыз, биздин телегенибиз ошол. Кыргызстанда мындан 3 жыл мурда демилгеленген бажы биримдигине кирүү кадамы азырынча кагаз жүзүндө келе жатат. Бирдиктүү экономикалык калкакка кошулуунун айланасында коомчулукта бирдей пикир жок. Айрымдары бажы биримдигине кирүүнүн пайдасы жок дешсе, айрымдары тескерисинче бажы биримдиги Кыргызстан үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөргө жол ачат дешүүдө. Негизинен бажы союзу деген эмне? 2010 жылдын башынан тартып, Орусия, Казакстан жана Белоруссия өлкөлөрүнүн ортосунда бажы биримдиги иштей баштаган. Аталган биримдиктин өзгөчөлүгү 3 мамлекет ортосунда бажы жана товарга кошумча төлөмдөр тууралуу сөз болбойт. Кыргызстан 2011 жылдын апрель айында биримдикке кирүү тууралуу арызын жолдогон. Кыргызстан бажы союзуна мүчө болуудан мурда жол картасы такталып, кабыл алынышы керек. Анткени ал маанилүү документ. Декабрь айларындагы бажы союзуна кирген мамлекеттер ортосундагы сүйлөшүүлөрдө аталган документ кабыл алынган жок. Анткени президент Атамбаев Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөгөн 4 маселени кабыргасынан койгон. Биринчиси, бажы биримдигине кирүү үчүн республикада атайын өздүк фонд түзүлүшү керек. Экинчиден, дордой, кара суу базарларын убактылуу өнүктүрүү боюнча жеңилдик каралышы керек. Үчүнчүсү, техникалык регламент боюнча жеңилдиктер берилиши керек жана Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун курамында болгондуктан бажы биримдигине кирүүдө 7 жылдык преференция алышы керек. Бул биздин сунушубуз, бул преференциясыз болбосо биз кыйналып калабыз. Ошол себептен сиздер билгендей былтыр ушу дорожный картабыз кабыл алынбай калды. Дагы сүйлөшүүлөр бар, ушу бир маселенин бири ушу преференция жагынан. Анан кийинки сунуш кылганыбыз биз ушу тех регламент боюнча бажы уюмунун тех регламенти бизге азыркы учурда биздин ишканалар даяр эмес. Ал тех регламент менен иштегенге биз эмес, мына былтыр июнь учурунда билесиңер, Белоруссияда митингдер болуп өттү. Ушу тех регламент боюнча биз эмес, ушу Белоруссиянын ишканалары даяр эмес экен көрсөтүп атат. Ошол себептен биз сунуш кылганыбыз ушу тех регламентке биз өзүбүздүн ой пикирлерибизди киргизсекпи деп. Тигүү тармагы боюнча албетте биздин өз ордубуз бар. Бирок эми сапатын көтөрүшүбүз керек. Азыркы талаптарга жооп бергендей болушу керек. Анткени биримдикке кирген өлкөлөрдөн өндүрүлгөн продукциялардын сапаты дыкка текшерилип, лабораториялардан өткөрүлөт. Аял эркек эме болобу, эмне болобу? Аларды мындай убагында баягы союзуна ГОС дегенде бизде сапаттуу болуш керек. Лабораторияда тургузуш керек экен. Ошол лабораторияда бул тигип аткан кийимдин кайсы кездемеден, состав эмнеден, ошонун баарын тең билип туруп анан кийин жибериш керек да. Ошон үчүн ошол дагы ошондон үстүнө да иштеп атышат. Азыркыдай болуп эле алып эле жибергенге таможенный союзга киргенде мурункудай болуп жибере албай калабыз. Кечки саат 6 профсоюздар үйү. Борбордогу базарларда эмгектенген ишкерлердин кезектеги жыйыны. Чогулгандар бажы союзунун күнгөй тескейин талкуулап жатышат. Айтымдарында Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, кара суу жана дордой базарлары маанисин жоготот. Мен мисалы ойлоп атам, өкмөттөн биз унутпайыр, жанагы өзүнчө программалар түзүлүп атат. На время программа развития дордой кара суу деген определенно бир эмелерин баары, даярдыктарын баары көрүп атат. Мен ал комиссиянын ичине киргем. Ошо кандай преференция болот, кандай жеңилдик алып келиш керек ишкерлерге. Ошо таможенный союзга кандай кыйынчылыктын баарын ошондой сүйлөштөр жүрүп атат. Экономиканы өнүктүрүүдө Кыргызстан бажы биримдигине башкача айтканда бирдиктүү экономикалык мейкиндикке киргенден башка айласы жок. Мындан ары Кыргызстан реэкспорт менен киреше таба албайт. Азыртадан эле чек арада көйгөйлөр жаралууда. Ошондуктан биз каалайбызбы, каалабайбызбы бажы биримдигине киришибиз керек.
Бүгүнкү күндө сыртта 700 миңдин тегерегинде эмгек мигранттары жүрөт. Биримдикке кирүүнүн дагы бир жакшы жагы мекендештерибиз Орусия, Казакстан, Белоруссияда ошол өлкөнүн жарандары сыяктуу өз кесиби боюнча жумушка орношууга мыкты шарттар түзүлөт. Келишимде бул маселе каралган. Мурдагыдай жогорку билимдүүлөр ал жакка барып көчө шыпырбай, мугалими мугалим, дарыгери дарыгер болуп иштегенге жол ачылат дешет эксперттер. Баага келсек, бажы биримдигине кирсек, баанын өсүшү 4%-дын тегерегинде гана болот. Эгер элдин жашоо турмушу оңолуп, ал товарга болгон суроо талап жогорулса, албетте баа бажы биримдигисиз эле көтөрүлөт. Бирок айрым товарларга болгон баа кескин жогоруларын жокко чыгарууга болбойт. Алсак автомобиль рыногу. Кыргызстан бажы союзуна кирсе, колдонулган чет өлкөлүк эски машиналарды алып кире албайбыз. Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, артыкчылыгы кыргыз-казак чек араларында бажы посттору жоюлат. Кыргыз мигранттары бажы биримдигине кирген мамлекеттерге тоскоолдуксуз өтө алышат. Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагы өнүгүп, экспорттун көлөмү өсөт. Кыргызстандан өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын экспорттоодо бажы тоскоолдуктары жоюлат. Бажы биримдигине кирген өлкөлөр ортосунда бирдиктүү валюта киргизилет. Кемчилиги азык-түлүккө болгон баалар жогорулайт. Кытай мамлекетинен реэкспорттолгон товарлардын көлөмү кыскарат. Автоунааларга болгон баалар жогорулайт. Дордой, Кара суу базарларында соода саттыктын көлөмү азаят. Дүйнөлүк соода уюмуна кирген мамлекеттерге компенсация төлөп берүү суроосу пайда болот. Биз мүмкүнчүлүк болушунча биздин ишкерлердин жана элибиздин кызыкчылыгын сактап калышыбыз керек. Ошонун алкагында бир топ талаш тартыштар бар. Жыйынтыктап айтканда, эмки кадам бажы биримдигине кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой ала турган деңгээлде жүргүзүүдөн көз каранды.